Ар бир адам жашоосунда билимге муктаж. Ал билимди баардыгыбыз эле мугалимден алабыз. Мугалимдик кесип чындыгында эле түйшүктүү, оор кесип. Алар адамдардын жан дилине илим билим үрөөнүн сээп, жаркын максаттарга үндөгөн мугалимге кандай алкыш айтсак дагы жарашат. Элибиздин ар тараптан агартууда жаштардын ыкты кесиптик ээси болуп чыгуусуна пайдалуу түптө, анын натыйжасында мамлекетибизди өнүктүрүү дал ушундай ардактуу мугалимдердин талыкпаган эмгеги менен түздөн түз байланыштуу. Урматтуу улуу кесиптин аркалаган ага эжелер, мээнеттүү ишиңиздердин акыбети кайтсын. Албан ийгиликтер, кубанычтуу жетишкендиктер коштолсун. Сиздерге чың ден соолук каалаймын. Эң ыйык болгон үй бүлөңөрдө бейкучулук болсун. Мамлекетибиз өсүп, элибиз тынч болуп, жерибизге бейкучулук орносун. Ар бир замандын өзүнө жараша мугалими болот. Бул сөз азыркы мезгил үчүн айрыкча мааниге ээ. Анткени бүгүн мектепте түп тамырдан кайра түзүлүү тагдырына туш келип, заманбап окутуунун методикаларынан артта калбай, өз өнүгүүсүнүн кыйла кыйын кезегин баштан кечирип жаткан кези. Элет жериндеги мугалимдердин белгилөөсүндө алардын иштөө шартына дагы өзгөчө көңүл буруу зарыл. Мугалимдер үчүн бир өзгөчө бир сонун күн болуп атат. Элет жериндеги мугалимдерге эми мүмкүнчүлүктөрүн келишинче иштеп атышат. Элет жериндеги мугалимдерде бүгүнкү технология айрым бир жерлерде такыр жок, кездешпейт. Кээ бир айылдарда интернет таптакыр тартпайт. Мына ошол мугалимдерге бүгүн өзгөчө оор кырдаал түзүлүүдө. Ал эми шаардын мугалимдеринде болсо кандайдыр бир аларга караганда көп эле жеңилдиктер бар экендигин байкайм да. Мен айтар элем, ушул биздин өкүлчүлүк дайыма бир мугалимдерге стимул бере турган нерселерди көбүрөөк уюштуруп, алардын иштерине бир ийгилик, жылуу сөздөрдү айтып турса, мугалим өзү окуткан балдарда эле болуп калат экенбиз. Балдар өзүбүз окуп аткан балдарга кандай мактоо жарашса, бизге деле ошондой мактап койсо, тим эле бир жан дилибизди берип, сабак берип, жан дилибизди берип тиги балдарды тарбиялоого тиги аракеттенип калат экенбиз. Салтанаттуу иш-чаранын алкагында сыйлоо аз эми болуп, облустун билим берүү тармагына зор салым кошкон 100 мугалимге ардак грамоталар жана материалдык кызыктыруучу сыйлыктар тапшырылды. Мындан сырткары эмгек каармандары, облустун ардактуу атуулуу наамдары ыйгарылды. Мамлекетке кызмат кыла турган, ушул мамлекетти түптөй турган келечек муундарды тарбиялап атабыз. Ошол тарбиялоонун эң негизги баскычы бала бакча деп айта алам. Ошол биз бала бакчадан баштап эле балдардын көз карашы менен тарбиялоого, же болбосо позиция ребенка деп коет да. Бала эмнеге кызыктар болсо, эмнеге шыктуу болсо, ошого тарбиялап өстүрүп анан мектепке жиберебиз да биз балдарды. Анан орду абдан чоң. Мен мугалимдерге өтө сыймык менен өзү мугалим болуп калганыма, мен энем, атам экөө тең мугалим адамдар болгон. Ошондой ушул билим берүү жаатында эмгектенип атканыма мен өзүм үчүн өзүмө ыраазымын. Ошол эмгекти баалап аткан эл журтка ыраазымын. Жалпы билим берүү мектебине көңүл бургандай эле биздин лицейлерге дагы абдан чоң көңүл бурулуп атат. Окуу куралдарыбыз жаңырып атат. Окуу корпустарыбыз ремонттон жакшынакай өтүп атат. Компьютердик класстар уюштурулуп атат. Бизге мамлекет тарабынан абдан чоң көңүл бурулуп атат. Мугалим кылымдардан бери келе жаткан эскирбеген кесип, анын педагогикалык акыл топтому, алысты көрө билгендиги, изденгичтиги жана бүткүл чыгармачылык кудуретін келечек ээлерине терең билим, мыкты тарбия берүүгө жумшагандыгы менен кадырлоого ээ болгон инсан. Эдил Мелисбек, 7 канал, Ысык Көлөө болсо.